Бирик жана Мекеним Кыргызстан партиялары шайлоого чогуу аттанышат. Партиянын лидерлери кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюшту. Кол коюудан кийинки билдирүүсүндө саясатчылар жогорку кеңеште боло турган шайлоонун маанилүүлүгүн белгилешти жана шайлоочуларды добуш берүүгө активдүү катышууга үндөштү эки партиянын өкүлдөрү. Башкы максат Кыргызстанды анык багыттуу өлкөгө айландыруу жана кыргыз элинин жашоо шартын жакшыртуу үчүн саясий күчтөрдү бириктирүү болуп саналат деп айтылат меморандумда. Бирек партиясы Чүй жана Нарын областарында өзгөчө популярдуулугу менен айырмаланат. 15 миңден ашуун мүчөсү бар Мекеним Кыргызстандын желеги астында шайлоого катышмакчы. Өз булактарынын маалыматына караганда, жакынкы аралыкта Мекеним Кыргызстан партиясынын катарына бир катар башка белгилүү саясий бирикмелердин кошулушу күтүлүүдө. Эскерте кетсек, парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Башында 44 партия катталган. Бирок Эко Демократ жана Коммунисттик партиясы шайлоого катышпай тургандыгын билдиришкен. Бирди көрөйүн деп калганго Айжан Акылбекова дин жолунда жүргөндөрдү сындагандарга кайрылды. Коомдук ишмер Айжан Акылбекова дин жолунда жүргөндөргө сын айткандарга кайрылуу жасады. Бирди көрөйүн деп калганго деп катуу эскертип коюшат эмеспи бизде? Өтө эле чакчаңдап, кесир сүйлөп, кемсинте сүйлөп көөп калгандарга. Анысы кандай? Жараткандын динине чакчаңдагандар кичине тоого келтире жүрүсө жакшы болот эле. Чынында жүрөк түшөт. Алла Тааланын азабын эстегенде. Сени жараткан заттын буйругу оюнчук, тамаша эмес. Өзүң аткара албай жүрсөң, аткаргың келбесе, эптеп жаратканына жагайын, колуман келген бирдемени жасап, парыздарымдан кутулайын деп жүргөн пенделерди жөн эле койсоңор. Бүгүн сакалы, жоолугу эле бар болсо, эртең Кудай кааласа илими, адеми, кулк мүнөзү, анан жараткандын ыраазычылыгындагы болот аларда. Бардыгына убакыт керек. Булар заматта болуп калбайт. Бирок ошол сакалчан менен жоолукчан чын жүрөгүнөн жараткандын ыраазычылыгын издеп, коомун жаман нерселерден сактоого, жакшылыкты жайылтууга жанын үрөп салым кошоорун билиңиз. Алар сизге душман эмес, сиз аны жек көрүү, кемсинте сүйлөп турганда дагы ачууга алдырып сизге жооп берип алса, кайра тоо кылып, сиз үчүн дагы жараткандан жакшылык сурай тургандар, дейт Акылбекова. Иса Өмүркулов спикер, Акылбек Жапаров премьер-министр болобу. Парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен аттанышкан Иса Өмүркулов жогорку кеңештин төралыгын кыялданса, Акылбек Жапаров өкмөт башчылыкты басып жыгылууну эмитен эле мел жеп атыптыр. Чындыгында экөө тең аталган орундарга татыктуу, тажрыйбалуу саясатчылар экендигинде кеп жок. Бирок кул жемдет куйрукту Кудай билет буйрукту дегендей, азырынча алдын ала болжоо кыйын. Жеңишке жеткен команда коалицияны курайт эмеспи? Ал эми реалдуу прогноздор боюнча алсак, Раим Матраимовдун көзөмөлүндөгү Мекеним Кыргызстан партиясы 50 мандаттан ашыгалары айтылууда. Көпчүлүк шайлоочулардын колдоосуна арзыса, ийгилик жылмайганы ошол да туурабы? Азия News. Бишкек шаардык каза кызматын көрсөтүү агенттигинин директору Аскербек Алиев иштен алынып, Бишкек Набайкана муниципалдык ишканасынын жетекчиси болуп тайындалды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Бишкек Набайкана ишканасынын мурдагы башчысы Марат Жумабаев Бишкек суу каналы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары болуп кеткен. Аскербек Алиев Бишкек шаардык каза кызматын көрсөтүү агенттигин жетектеп турган кезде мекеменин ишиндеги коррупциялык көрүнүштөр тууралуу иликтөө чыккан. Мирзат Муканов: сезимдин жолун буубай өз бүлөөсүнө тапшырдык. Журналист Мирзат Муканов балдызы Тагырагы Гүлбү Ороскул кызы менен Элмирбек Иманалиевдин кызы сезимде турмуш жолуна узаткандарын айтат. Сезимибизди турмушка узаттык. Улуулардын кеп кеңешин алып, мурдатан макулдашылган убакытты кийинкиге калтырбастан, жакшылыкка үмүт кылып, кызыбыздын жолун буубай өз бүлөөсүнө тапшырдык. Ала тоодой эт кылып, ала көлдөй чек кылып, той бериштен жеңил нерсе жок. Бүгүнкү пулуң болсо кулуңмун заманда. Бирок шартка жараша эң жакындардын коштоосунда гана бата алдык. Кудагы абдан сонун кишилер экен. Тойдун эртеси эле өзгөнгө үйүнө барып, сыйын да көрүп келдик. Бул утур телефон чалып сурап жаткан менин кесиптештерим үчүн маалымат болду. Эми сезимим менен Бексултаным агаларым кем болбогула, кармашкан колуңар үзүлбөсүн, тукумуңар көбөйсүн. Айзура эжеңер экөөбүз силер үчүн ар дайым колубуздан келгенин аянбайбыз. Сезим, жажапей, мен сага ар дайым айтам, сен бактылуу болууга татыктуусуң. Болбой эле көрчү, токмок жейсиң. Бизге моралдык колдоо көрсөтүп, кашыбызда болгон жакындарыбызга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жакшы сөз арнагандарга ыраазы болобуз. Шайлоо 2020 Мекенчил партиясы жабык жыйын өткөрдү.
4 октябрдагы парламенттик шайлоого бараткан Мекенчил саясий партиясы 13 августта кезексиз курултайын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Бул тууралуу партиянын лидери Камчыбек Ташиев басма сөз жыйынында билдирди. Пандемия шартына ылайык чакан чөйрө катышкан жабык өткөн иш-чарага журналисттер киргизилген жок. Ташиев басма сөз жыйынында партиянын шайлоо программасы 4 багыттан турарын билдирип, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү, бир мандаттуу шайлоо ыкмасын кайтаруу, сот адилеттигин орнотуу, чек ара маселесин жөнгө салуу башка багыттар экенин белгиледи. Чаржайып башаламан коррупцияга жол ачкан шайлоо системасынан арылып, эл менен бийликтин ортосундагы байланышты кайтарабыз. Ал үчүн парламент депутаттарынын санын 120дан 75ке азайтып, бир мандаттуу шайлоо ыкмасын кайра киргизебиз. Мекенчил шайлоого талапкер болууну көздөгөн партиялардын ичинен кезексиз курултайын биринчи өткөргөн партия болуп калды. Курултайда бекитилген шайлоо тизмесинде саясатчылар Камчыбек Ташиевден, Курманкул Зулушевден жана Жылдызкан Жолдошовдон башка кимдер киргени белгисиз. Камчыбек Ташиев 2010 жылкы парламенттик шайлоодо жеңишке жеткен Ата журт саясий партиясын жетектеген. 2015 жылкы шайлоодо Бириккен Республика Ата журт саясий партиясынын тең турагасы болуп, бирок шайлоо тизмесине кирбей калган. Бул ирет Камчыбек Ташиев жетектеп бараткан Мекенчил саясий партиясы анын саясий өнөктөшү, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун талапкерлери түзгөнү айтылып келатат. Мыйзам боюнча шайлоого катышкысы келген саясий партиялар 20 августка чейин жыйын өткөрүп, 25 августка чейин талапкерлердин тизмесин БШКга бериши керек. Ата Мекен партиясы 15 августта, Чоң Казат партиясы 16 августта жыйын өткөрөрү белгилүү. Көпчүлүк партиялардын жыйындары 18-19 августка белгиленген. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоо 4 октябрга белгиленген. Шайлоого бараарын жалпысына 44 партия билдирген. Кыргызстан коммунисттеринин партиясы Демократ бул жарышка катышпай турган болду. БШКдагы тизмеден дагы 2 партия шайлоо фондун өз убагында ачпаган үчүн четтетилгени кабарланууда. Муфтий Максатбек Токтомушевдин демилгеси менен Бишкек шаарынын Таштанды полигонунда иштеген жарандарга ун таратылды. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, күн мурун 12 августта муфтийдин демилгеси Бишкек шаарынын четинде Таштанды полигонунда иштеген жарандарга кайрымдуулук иш-чарасы уюштурулду. Иш-чарада Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгынын эсепчиси Султан Момунов полигондо таштанды терип, күнүмдүк оокатын өткөрүп келген 60 үй бүлөгө 10 килограммдан ун таратты. Мындай кайрымдуулук иш-чарасы дагы уланып, кийинкисинде 100 үй бүлөгө берилмекчи деп айтылат муфтияттын маалыматында. Артур Светков кыргызстандык мигранттан кечирим сурады. Орусиялык теле алып баруучу Артур Светков Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттан кечирим сурады. Ал арызын артка кайтарып алууну убадалады. Бул тууралуу КТРКнын Орусиядагы кабарчысы Мирбек Молдакунов Фейсбуктагы баракчасына жазып, сүрөт видео жарыялады. 11 августта орусиялык теле алып баруучу экени айтылган Артур Светков Москвадагы тез тамактануучу жайлардын биринде иштеген. Кыргыз жараны менен чырдаша кеткен. Ал кафеге кирерде кыргыз бала андан бет кап тагынуусун суранган, бирок Светков орой мамиле жасап, аны өлкөдөн депортация кылдырып саларын айткан. Андан кийин теле алып баруучу полиция кызматкерлерин чакырып, анын үстүнөн арыз жазган. Бул окуя кыргыз коомчулугунда катуу сынга алынып, теле алып баруучунун социалдык тармактагы баракчасын блоктоп салууга чакырышкан. Артур Светков МТВ телеканалында иштей турганын айткан. Кийинчерээк бул телеканалдын жетекчиси Яна Чурикова ал 15 жылдан бери бул каналда иштебей турганын билдирген.